Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Знание прежде слов и дел деген рубриканын негизинде дагы бир жакшы маалымат. Бүгүн сиздер менен таарыныч сезими, орусча айтканда чувство обиды боюнча сүйлөшөйүн атам. Сезимдер аалам да, өзүнчө бир аалам, өзүнчө бир адам дегендей. Ар бир сезимдерди билүү зарыл да. Мисалы адам өзүндө чувство обиды болуп атса или таарынч сезими болуп атса, ал эки нерседен кабар берет да. Биринчи, сиз менен мамиле куруп жаткан адам сизге адилетсиз мамиле кылганда сизде ошол таарынч сезими пайда болот да. Экинчиси, сиз өзүңүз бала мүнөз, орусча айтканда ребенок болуп атсаңыз, анда дагы ошол таарынч сезими пайда болот да. Эми биринчи учурга келсек, сизге бирөө адилетсиз мамиле кылып атканда, сиз ошол адам менен болгон мамиледе адилетсиз кылып атасың, адилеттүү иш кылалы деп өзүңүздүн муктаждыгыңызды, өзүңүздүн ички дүйнөңүздү коргоого үйрөнүү зарыл да. Орусча айтканда защищать границу свои. Ал эми экинчи учурда сиз ребенок болуп атасыз, сиз таарынып атасыз да. Бул деген сөз манипуляция деген сөз да. Сиз башка бирөөгө таарынып, анан ал сиздин таарынычыңызды кабыл алып, анан кандайдыр бир муктаждыгыңызды канааттандыруу да. Это получается, через чувство обиды вы манипулируете другого человека, чтобы он удовлетворил ваши какие-то потребности. Ушундай сезим бул. Эми экинчи учурда ошол взрослый болгонду, зрелый болгонду үйрөнөсүз да. Самостоятельный болуп, өзүңүздүн муктаждыгыңыздарды өзүңүз канааттандырасыз. Өзүңүзгө сурай бересиз да. Мен азыр ребенок болуп калдымбы? Же мага адилетсиз мамиле кылып атабы? Эгер ребенок болуп калсам, анда по-взрослому чечейин бул маселени, чоңоюйун, өсөйүн, жоопкерчилик алайын деп. Ал эми биринчи учур болуп калса, адилетсиз мамиле болсо, анда ачык, так айтканды үйрөнөсүз. Ага дагы, өзүңүзгө дагы адилеттүү чечим боло тургандай болот. Ойлоруңуз болсо комментарийге жазыңыздар. Рахмат сиздерге.